Библияны окуйсың деп кыйнап окубайм, мен мусулманмын десе, анда көчөгө чык деп кичинекей кызы менен көчөгө чыгарып койгон. Карындашыбызды, бир карындашыбыз мен жалгызмын, Эмис байке менин жаныма алып келип бериңиз деген. Кудайга шүгүр, көсөй да калбай бүгүн мына ушул үйгө келген. Биз проектте жеткирип келдик. Мен интернетке кече чыктым да, мен элдин бетин көргөзбөй аткамын да. Сен уже сен өзүңөн да уруксат алдым азыр, Айтып берсең кандай болду эле? Мен карантин башталганда жумуш жок калып, квартира көрө албай калдым, кыйналып калдым. Мен жалгыз кой энеге баланы кармап, баланы да карап баккан кыйыныраак экен кичине. Бирок ага карабай эле жашап келатканбыз, жакшылап экөөбүз. Бирок ошондой азыркы акыбал менен ушундай болуп калгандан кийин мен ошол жакка туш болуп калдым. Мен бирок кылып атканда деген маган бул жер благотворительный организация деп түшүндүрүштү. Бизде семинарлар, мастер-класстар болуп турат деди. Бирок Библия жөнүндө сөз болгон жок ал жакта мен кирип атканда. Мен киргенден 26-сына киргем. Биринчи күнү унчушкан жок, экинчи күнү сабак болот, Библия сабак болот, катыш деди. Мен катышпай кой, мындай басып кетсем унчушкан жок, ошо бир жума бою унчушкан жок. Карап коюшат, унчушкан жок, момундай заданияларды берип коюшат. Мен кээ бир жерин окусам окуп аттым, кээ бир жерин окубай. Бул не экен? Библиянын эмеси экен? Ооба, Библиянын экен, написано Матфей деп жүрөт. Иисустун эмесинен алынган какой-то эмелер, часть да, ошол жер онуп жүрөт экен. Мен бир жолу алып окуп көрүнө кой дедим, мен диним мусулман болгондон мен окуй албайт экенмин. Мен жүрөгүм кысылып кетти ошол жерден. Анан кийин тиги окубайм деп отказ кылдым. Ооба, окуй албайм десем, волонтеру келип, биздин эмебиз, бул жер христианский эме, бияка пожертвованияны жалаң христиандар берет, биз алардын да динин буза албайбыз, анда чык кет, сен Библияны окусаң деди. Жанагы уставын окуп көрсөм ал жагында деген, именно Библияны окутабыз деген христианский центр деген жазуу жок болчу. Анан силердин эмеңер боюнча тура эмес болуп атпайбы десем, жок, биздин ишибиз жок, чыгып кет деп ошенткенден кетүүгө макул болдум. Бирок бир күн калайын деп бир күн убакыт алганмын алардан. Алсам эле эртеси күнү директору келип, сумкам, кызымды кийинтип аткам, ошондо биз жаңы туруп эрте менен болчу. Кызымды кийинтип атсам, кызым футболкачан болчу. Кызың канча жашта? 1 жаш 1 ай. 1 жаш 1 ай? Өтө эле кичинекей. Ошо футболкачан болчу, даже шымын жаңы алмаштырайын деп чечип атсам эле келип ыргытып мени түртүп чык деп, даже коридорго туруп, я ее одену, пожалуйста десем да, на улице одевай деп кийимдеримди көтөрүп алып бараттан жана сыртына чыгарып салып. Кече суукта, Кечеүнкү суукта мен кызымдын көтүнүн курткасы менен ороп эптеп эшикке чыгып кетип, эшикте отуруп кийинтейин атсам да, менин баратам алына турганга акың жок деп, аяктан да баратан алынан да ары кет деп мени итерип турушты. Анан баратан ар жагына кетип, ошол жерден эптеп кызымды кийинтип алып, Эмис байкеге чалдым. Эмис байкеге чалсам, дин башкармалыгынан да чалып калышты. Бир жерде жылуу жакта отуруп туруп барабыз дегенден нарыраак басып, бир овощной магазинде кирип, кызымды бираз кийинтип ошол жерде күтүп отурдум. Анан ал жактан бардык жака. Бул жака сен күндөр жеткирди? Мен шаарга киргизбей койгон кечечи. Бул бардыгына сообщение кеткен окшойт го, анан акиматтан келишти. Мен суперинфого бергем сен видео кайрылуңду. Ошол аркылуу кеткен. Неме болду да. Ошо Свердловский акиматтан эжелер келип мени организацияга киргизебиз деп аракет кылышса, алар болбой койду. Карантин учуруна, Бир чети карантин учуру деп коюшту, бир чети жанагы организация, мен жашаган жерде организациянын аялы мени видеого тартып алып, видеодо айтып организацияларга жөнөтүп атты да, бүт жергечи менин өзүмчө эле жөнөтүп атты. Момундай скандальный аял бар, албагыла, ал деген силерге скандал жаратат, силерди минтет деп мени видеого тартып алып, ал жактан да мени көбөйлөгөн болуп калат окшойт. Бүт организацияларга жөнөтүп жатты ал жактын директору. Мен бир чет ойлодум, ошон үчүн албай коюшту деп, анан кийин мынакей элим бар экен, кыргыз элим бар экен, жакшы мусулман адамдар бар экен деп сүйүнүп отурам азыр. Мага асыл зат Эмис байке аркылуу асыл зат деген кыз чыгып, менин үйүмдө жашап туруңуз, мен азыр жалгызмын. Келиңиз. Бул кыз мага кече чалып ошо көчөгө чыгарып койгон кызды алып келип бериңиз бул жака. Мен жолдошум азыр айылда, бияка келе албай, мен өзүм жалгыз бияктамын деди. Алып келиңиз, кызын üşүтпөңүз.
деп суранган. Анан мен адрести телефон берген, өздөрүңөр келдиңер. Кече мен кире албай койгом бияка. Бүгүн эми курсактоо элеби? Ооба, Кыз жакшыбы? Ооба. Кийимдери жок, азыр? Кийими азыр аз. Биз эртең алып келип беребиз, Только один. Как у вас там нормально? Почки? Врачей нету. Очень плохо с врачами. Галя, спасибо, помогали. Лекарства не хватает, да? Лекарства сказали, одно принесу, не принесли. Да что там жаловаться, все хорошо. Да? От этого лучше не будет, Галя знает. Что, лекарства вам надо? Да? Нет почек лекарства. Какие лекарства надо? Галя, иди посмотри. Открыть. Спасибо большое. Вот это лекарство принесем, все нормально будет? Да. Почки, от почек же. Куча. Вот это у меня столько таблеток. Ну именно какой не хватает? Расскажите. Галя. Сейчас. Вот это. Ну-ка дай. Дай я вытащу. Сколько штук надо? Ну сколько их там? Да хоть пластинку. Одну пластинку. На, обеспечь. Одну штуку вытащите. Ага, одну штуку отдай. Сейчас привезут вам. Спасибо большое. Ну, все нормально. Спасибо. Все Вот равно вам спасибо, все равно жить. мэр Сурахматов привет передал. Да, Вот спасибо. Ситников ваш Аким привет передал. Дай Бог здоровья вам всем. И вот НТУшники, вот руками аппарата, мы все заботимся, не беспокойтесь, мы будем приходить к вам. Спасибо. Вы не одиноки, мы вместе. Все выдержим. Хорошо? Конечно, До я свидания. никуда не хожу. Хорошо. До свидания. Малды деген жөн эле баягындай насос менен ичиргендей уколдорду сайып, бирдемелерди ичирип, багып, семиртип бизге жөнөтүп атат. Бирде эт келиптир. Кесип алып туруп баягы жерден тамак жасалды. Алып туруп жеп көрсөм баягында бир дарыны сайып таштаптыр да. Ачуу өлгүдөй. Ошол сиңипептир да, бул жерде без болуп туруп калыптыр. Ол ушундай кылып багып атышат да. Ол болбойт туугандар. Бизди химиялаштырып таштады. Ошого туугандар өзүбүздүн өнөмгө өтөйлү. Качандыр бир убактар келет, ушул сөздөр эң актуальный болот, Кудай кааласа. Ошол үчүн бүгүндөн баштап ошол кытайский жана башка жактан келген товарларга бойкот объявлять этип, ошол магазиндерден сураңгыл. Өзүбүздүкү жокпу? Бир айылды кыдырдык экөөбүз билгенде. Жумгалбы? Жумгал районго бардык. Өзүбүздүн 1 килограмм печенье таппай койдук. Бардыгы Россиядан келген, бардыгы Украина, бардыгы Порошенконуку. Бул деген нонсенс да. Ушундай бай, ушундай бар жок керемет өсүп турган жыргал жерде отуруп биз башка мамлекеттин азыгын колдонгонубуз. Бул биз Африка эмеспиз да туруп. Биз Саудия эмеспиз да. Кум эмес да бизде туруп бар жок. Алхамдулилла шүгүр. Мындай жөн эле кетмениңи унутуп койсоң, Чубак ажы айткандай. Барсаң ушу тал болуп калып атат бизге. Бар жок өсөт, бар жок көлдөп, ошон үчүн туугандар жерлерде өндүрүштү ачышты аракет кылыш керек. Кичинекей болсо дагы сок сыкмай, варенье кайнатмай, же бир пекарня, анан туугандар ак нандан отказ бере турган мезгил келди. Бизди ак нан эзип коюп атат да. Японияда 70-ге 80-ге чыккан чалдарга берет экен ак нанды, кубат болсун деп. А биз деген отуруп жешибиз керек баягы. Экинчи сорт ун барбы? Баягы кебек аралашып, ошондой нан жешибиз керек. Ошондой нанды ушул сиккөнде мен бажам Атантай Кадырбеков деген ошол Липинкада бажамдын үйүндө жасалып атты. Жедик, бир мындай кыйналбай эртең менен мындай бодуруп турат экенсиң да. Витамин экен да. Ошого өтүш керек. Бул жерде пекарня барбы өзүңөрдүкү? Жок. Пекарня. Түптө ак нан жасайт алда. Ошону барып сураңгыла, ошол
кара нанга өткөзүп, үйдү дагы кара нанга өткөзүш керек да. Бул ак унду кандай жасайт экен? Отбеливать этет экен, агартыш үчүнчү. Кадимкидеги химия экен да ал. Анан кийин костный мука кошот экен. Ал деген арам өлгөн уйдуку же адал өлгөн койдун неме сөөгү билбейсиң, измельчать этип аны кошот экен. Дагы бир кандай бир добавкаларды кылат экен. Биз өзүбүздүн унду жешибиз керек, туугандар. Андай кылбасак, биз деген ал жактан келген унду жеп атып, биз тез карый турган болуп калдык. Ошого өзүбүздүн өндүрүшкө өтөйлү, силерден сураныч. Бүгүндөн баштап ушул саясатты катуу коёйлу. Эми туугандар, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Келген кадамдарыңыздарга ыраазы болуңуздар. Бүгүндөн баштап ушул Борбор Азия Багбандар биримдигинин уюму ушул Түп районунда ачылды. Ошого бардыңыздар, официально биз чакырдык. Аман болуңуздар, кайрадан ушундай чогулуштарда тез-тез жолугушуп турганын Кудай буйрусун. Чоң рахмат.